Оштогу номер 3 Ломоносов атындагы мектеп гимназиясынын имаратынын эскилиги жетип, кооптуу абалга кептелген. Сайыз учурунда курулган бул мектепке өзгөчө кырдаалдар министрлигинин пайдаланууга жараксыз деген корутундусу да чыккан. Ага карабай билим уясы муктаждыктан улам ишмердүүлүгүн улантып келет. Авариялык абалда азыр пайдаланууда жүрөт. 4 жылдан бери 2 кабаттуу имараттын 1 кабатында эле окуулар жүрүп жатат. Бул авариялык абалда кабыл алды деп 2019-жылы болгон. Ошо жылдан бери корутундусу бар. Бирок ушул малга чейин имараттын маселеси чечилбей келет. Имарат 240 окуучуга ылайыкталса, бүгүнкү күндө анда жалпы 2564 окуучу билим алат. Көйгөйдү чечүү үчүн буга чейин Ломоносов мектебине 500 окуучуга ылайыкташкан кошумча имарат да курулган. Мектеп шаардын ортосунда жайгашкандыктан келген окуучулардын саны көп, ал себептүү авариялык абалдагы мектепти жаңылоо зарылдыгы белгиленди. Калада бул сыяктуу дагы 4 мектеп жараксыз абалда деп табылган. Алар Хабиб Абдуллаев номер 2 Салижан Жегетов атындагы орто мектеби. Кошумча имараттары жок болгондуктан балдар кооптуу абалда окууга аргасыз, пайдубалы чөгүп, дубалдары жарылып кеткен. Капиталдык оңдоп түзөөгө муктаж мектеп менен бала бакчалар аз эмес. Учурда жергиликтүү бийлик тарабынан жалпы 50 миллион акча бөлүнгөн. 25 миллион бала бакча, 25 миллион мектепке. Анчынан ошол бөлүнүп бүгүнкү күндө иштер башталды. Айрымдарында мисалы үчүн жана жылуулугу ремонт кылуусу бар, дагы башка ремонттор дегендей. Учурда ал эми авариялык абалга келип өзгөчө республикалык бюджеттин бөлүнүүсүнө муктаж болгон 7 мектеп, 3 бала бакча бар. Номер 17 Гагарин атындагы мектеп гимназиясы дагы оңдоп түзөөгө муктаж. Маселе буга чейин бир канча жолу көтөрүлүп, ушул тапта республикалык бюджеттен каражат бөлүп берүү каралгандыгы маалым болду. Айданек бала бакчасына, Мээрим бала бакчасы вообще ал жерди көрдүңүздөргө. Болгону ушуларды азыр капиталдык ремонтко мына бул 6 айдын жыйынтыгы менен Кудай буйрса ошо киргизели деп аракет кылып атабыз. Мындан сырткары шаарда бала бакча тартыштыгы да курч. Ал негиздүү маселе мамлекеттик бала бакчаларга кошумча имарат куруу менен чечилүүдө. Бүгүнкү күндө Асан Үсөн бакчасына 100 орунду имарат салынууда. Ага катар капиталдык оңдоп түзүүнү талап кылган бакчалар да бар. Бала бакча Ош шаарындагы номер 69 Мээрим балдар бакчасы болуп эсептелинет. Биздин балдар бакчабыз 1990-жылы курулуп, иштетүүгө берилген. Ошол күндөн бери мына иштеп келатат, бирок бүгүнкү күндө биздин эң муктаждыгыбыз 30 жылдан бери капремонттон өтпөптүр. Ошол капремонтко муктажбыз, капитальный ремонттон өтүш керек. Анан мына эшик терезелерибиз ошол эски бойдон краскалана берип, жараксыз болуп калган. Ошол эшик терезелерди алмаштырып, бүгүнкү заманбап эшик терезелерди коюп, балдарга заманбап бүгүнкү күндө биз шарт түзүп беришибиз керек. Шаарда жалпы мамлекеттик 70, жеке менчик 52 мектеп бар. Ушул тапта шаарда 6 мектептин курулушу жүрүп жатат. Аларды күз мезгилине тапшыруу пландалууда. Алмагүл Эркебайкызы, Маруф Шакиров, Ош ТВ.